Адам китеп окуу менен дүйнө таанымын кеңейтет. Бирок техниканын өнүгүшү жашообузга интернеттин кириши менен китеп окуган адамдардын саны азайып баратат деген сөз байма-бай эле айтылып келет. Чындыгында эле техниканын өнүгүшү күнөөлүүбү же болбосо китеп окубай жаткан өзүбүз күнөөлүүбүзбү? Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Илим жана билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү, анын баруучусу мен Сейит Амираев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда көп окуган көптү билет деген теманын алкагында сүйлөшөбүз. Дал мына ушул багытта маектеш үчүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Анда эң башында студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Элмира Дөөлөтова, Ош облустук Ташмияшев атындагы балдар китепканасынын директору жана ошондой эле кичинекей окурмандарыбызды да чакырганбыз. Мырзагүл Муктарбек кызы, Ош шаарындагы номер 17 Юрий Гагарин атындагы гимназия мектебинин 5-классын окуучусу. Өмүркан Келдибек кызы, Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу таланттуу балдар мектебинин 5-класынын окуучусу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Китеп окуп өнүгөм деген ар бир адам китеп окуганга аракет кылыш керек. Китеп окуунун артында биз көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз, билимдүү болобуз, интеллектибиз да бийик болот. Бул нерсени билип турсак дагы бүгүнкү күндө эмне үчүн китеп окубай жатабыз? Сейитбек мырза, биринчиден сизге чоң рахмат. Ушу суроону алып чыгып атканыңызга, себеби дегенде, мынакей баарыбыз эле билип атабыз. Акыркы маалда балдар китепти аз окуп атабыз деп аны ачык эле айтып атабыз. Анын баары ата-энелер деле билет. Себеби дегенде, мен ойлойм да, ушу сиз айткандай эле өнүгүү болуп атпайбы? Техника өсүп атат, интернет, ар бир жанагы соткалар жылдан жылга жаңы-жаңысы чыгып, аякта эмне гана жок, бүт бар да. Ошондуктан мен ойлойм, что балдар ошого кызыгып кетип атат деп. Бирок бир дагы бул себеп, биринчи себеп. Экинчи себеп, балдардын окуган китептери анча көп эмес. Биз илгери совет маалында окуп жүргөнүбүздө бизде китептер көп болчу. Ошо маалда мен азыр мындай анализ кылып көрсөм, Литсовет, Худсовет дегендер бар эле. Китепти чыгарыш үчүн ошолордон бүт өтөт эле комиссиялардан. Анан кийин гана басмакана берет эле. Анан эң жакшы китептерди чыгарат эле. Балдар үчүн аябай кызыктуу кылып, сүрөттөр менен, ар бир страницада теги чоң-чоң тамгалар менен ар бир жашка ылайыктап чыгарчу эле. Азыр болсо Литсовет, Худсовет дегендер жок. Ар ким өзү жазганын жазып, акча каражатын таап, өстөр эле чыгарып атпайбы? Анан ал керектүү китеппи, керектүү эмеспи? Эч кимдин мындай эмеси жок да, интереси жок да. Мен ошол ойлойм да, бул бир экинчи суроо деп. Үчүнчүсү, ата-энелер азыр балдарга азыраак мындай тарбия жагы, окуу жагынан азыраак маани берип калды. Себеби дегенде, көпчүлүк ата-энелер азыр Россияда, башка өлкөлөрдө иштеп атат. Балдар чоң ата, чоң энелер менен, тайта энелер менен калып атат. Эми берде калган ата-энелер болсо, эртең балдарды эмне тамактантарым, нанды каяктан табам, кандай иш менен табам деп алек болуп атышат да. Мен ошентип ойлоймун. Жакшы. Сиз техниканын өнүгүшү менен деп сиз дагы айтып калдыңыз. Мындай сөз коомчулукта дагы байма-бай айтылып келет да. Программанын башында айтып өттүм. Техниканын өнүгүшү менен деп техникага шылтай турган болсок, өнүккөн өлкөлөрдө чындыгында эле китеп сүйүүчүлөрдүн катарына кошулууда десем болот да. Айталы, биринчи орунда Япония турса, андан кийин АКШ, анан Германия, Европа өлкөлөрү. Ал эми акыркы орундарда Африка жана Азия өлкөлөрдө, ошонун ичинде биз Кыргызстан өлкөсү дагы бар экендиги бизди өкүндүрбөй койбойт да. Эмне үчүн ошол жакта техника аябай өнүккөн да? Эмне үчүн алар китепти да окуйт, анан техниканы да пайдаланып атат да? Эмне үчүн биз жалаң гана ошол техникага же болбосо сиз айткан компьютерге, соткага, уюлдук телефондорго ооп кетип атабыз? Туура маселе. Мен мисалы 13-жылы Америкага барып келдим. 5 штатта болуп келдим. Ошол жерден балдардын окуганын, ата-энелери ар бир балага маани берген аябай суктандым да аябай. Аякта аябай сиз айткандай туп-туура өнүккөн, техника деген аябай көп.
бирок ата-эне. Калифорния штатына барганда бир мектепке кирдик, китепканага кирдик. Ошондо ошо штаттын мэри, губернатору вообще ушундай жана техникалардын баарын алдырып таштаптыр. Жалаң гана китептерди окуткан кылыптыр. Анан мен ошол жерде байкадым да, ата-энелер китепканага балдар менен чогуу келип, бала сүрөт тартып атса кошо сүрөт тартып, бала окуп атса кошо окуп, балага ар бир эме ырдаса кошо ырдап, хор болсо хордо да алып барып ошол жерде туруп атат да. Ушундай маани бергенден кийин албетте ошондой өлкөлөр өсөт, өнүгөт. Японияда деле мен ойлоймун, кечээ жакында окудум. Японияда өлкө ошо техника өсүшү аябай зор болсо да, бирок китепке маани аябай зор берет. Зор. Демек сиздин багымыңызда ата-энелер дагы өзгөчө балдардын китеп окууга кызыгуусуна себепкер болуш керек, дайыма көзөмөлдөп туруш керек деп айтып атасыз да. Мына ушул тармакта сиз 14 жылдан бери иштейт экенсиз. Сиз ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесизби? Жүргүзүп атабыз. Жамаатыңыз менен бирге. Жүргүзүп атабыз. Ата-энелерге жолугуп. Ата-энелер менен мынакей биз 11-жылдан баштап 14-жылга чейин ата-энелер менен мындай семинарларды өткөрдүк. Үй бүлөлүк окуу дегенчи. Ошондо мен ойлойм, биз ошо ата-энелердин акыбаты азыраак болду. Көп болсо 75 ата-энени окуттук. Балага кандай китепти окуп бериш керек, кантип окутуш керек, кантип балага кызыктырыш керек китепке, кайсы каармандарды жакшы, каарман жакшы, кайсынысы отрицательный деп ошону жанагы суроо бергенде да ата-энелерде, педагогдордо билиш керек экен. Узун суроо, кыска суроо деп. Сен бүгүн тамак иштиңби десе, ооба, иштим деп коет. А если сен бүгүн эмне тамак иштиң? Же сен бүгүн кайсы китепти окудуң? Кайсы авторду десең, бала ошондо уже мен муну баланча авторду окудум, муну китепти мындай окудум деп жооп берет. Ошондуктан балага мындай жанагы суроолорду так бериш керек. Жакшынакай кылып бериш керек. Жана мен айтып аткандай, узун жана кыска суроолордон бериш керек, сөзсүз. Коомчулукта мындай суроо дагы пайда болот да, балким буга мамлекет күнөөлүүбү деген дагы суроо пайда болот да. Себеби дегенде акыркы 20 жылда мамлекет жаланган экономикалык маселелерге көңүл буруп, биздин руханий байлыгыбыз кемип калдыбы? 20 жылдын ичинде биз китеп окубаган өлкөгө, китеп окуган улутка айланып калдыкпы деген дагы суроо жаралбай койбойт да. Сиз эмне дейт элеңиз? Мен туура эле деп айтам. Себеби дегенде эгемендүүлүктү алгандан баштап мынакей бир 15 жыл десем калп айткан болбойм мүмкүн. Себеби дегенде балдарды унутуп калышты. Бала деген кандай болуш керек, эмне болуш керек, кандай китеп окуш керек болбой калды. Андай маселе жок болуп калды. Акыркы мынакей 3 жыл, 4 жылдан баштап мынакей балдарга маани берип калышты да. Эми гана балдарга китеп чыгарып атат. Жанагы энциклопедиялар чыгып атат. Жакшы китептер чыгып атат. Ошону мен ойлойм да, биз жана эгемендүүлүктү алгандан кийин деле баштап эле ошо суроолорго токтолуп эме кылганда ошондо бүт баары орунда болот эле дейм да. Биз артта калып калдык да, ошо себептен болуп атат. Себеби дегенде бала окуган китеп жок болуп калды. А мурдагы окуган китептерди мынакей мына китепти көрсөтүп коеюн, тарбия берүү, ширин жомоктор дейт, көрүп атасыздарбы? Бул уже эме балдар ушунча окуп атып, мынакей ушул деңгээлге келди. А мындай китептер, окула турган китептер окуйт да балдар. Анан жок болсо эмнесин окусун? Бирок азыр айтып атам, акыркы маалда жакшы китептер эле чыгып атат. Кудай шүгүр, алып атабыз. Кечээ мынакей мен барып кыргыз тил комиссиясынын тарабынан чыккан китептерди ала келдим. Аябай сонун китептер деп ойлоп атам. Балдардан да сурап атам, мына китептер кандай экен, мындай жөн эле карап көргүлөчү, кандай экен десем, ооба, жакшы китептер экен деп, жакшы китептер экен деп жооп берип атат да. Анан азыркы заманда биздин балдардын мындай кумир туткан герой жок. Биз илгери окуп атып жүргөндө кумирибиз болот эле. Кычан Жакыптай болойлук,
надежда каармандар жок да азыр немеде. Айтып атпаймынбы? Азыркы заманда мунугу биздин жазуучулар капа болбосун, көпчүлүгү жанагы ырларын жазат, бир аңгемелерин жазат. Аркасында үй бүлөсү боюнча сүрөттөрүн коет, ата энесинин сүрөттөрүн коет. Ошо менен китепти өз каражаты менен чыгарып коет. Сиз бул сөзүңүз менен жаман китеп жок, же болбосо жаман чыгарма жок, бирок окурман издеген чыгарма, же болбосо окурман издеген китеп жок дегенге келтирип атасыз, Ошо мааниде айтып атам да, себеби дегенде балага билиш керек кандай китеп керек. Азыр балдарга да жакшы, мен өткөндө кече жакында эле авторлор менен сүйлөшсөм, минтип айтып атпайбы? Балага жазыш аябай кыйын. Баланын психологиясын билиш керек. Баланын развитиясын билиш керек. Баланын оюн билиш керек. Биз балдардан алыстап калдык деп өздөрү эле айтып атат ошентип жазуучулар. Жакшы, китеп окубай баратабыз, жаштар китепке көңүл бурбай койду деп биз көңүлүбүз иренжип турса, моундай биздин кичинекей мотурайган досторубуз, окурман досторубуз бүгүнкү күндө китепканага барып китеп окуп аткандыгы чындыгында көңүл жылытарлык десем болот да. Бул жерде Мырзагүл жана Өмүркан биздин мыкты окурмандардын бири, Ташмияшев атындагы балдар китепканасына такай барып, ал китепкананы өзүнүн экинчи үйүнө айланткан десек дагы болот да. Мен ушул кыздарга кайрылсам, Мырзагүл, айтсаң, кайсыл китептерди окуйсуң, анан канча жашыңдан баштап китеп окуй баштадың? Бул китепканага мен 9 жашымдан келе баштадым. Ошодон бери бул китепканада китеп окуп жатам. Бул китепкана мага аябай жагат. Китептери аябай кызыктуу жана китептер. Мага ал эми жаккан чыгармалар акындардын чыгармалары жагат. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун, Алык Осмоновдун чыгармалары жагат. Кайсыл чыгармаларды окуйсуң көбүн эсе? Чыңгыз Айтматовдун көбүнчө Атадан калган туяк. Ал эми Алык Осмоновдун көбүнчө ыр жазгандыктан Бөкөн тай деген ырын аябай жакшы көрөм. Жакшы, Өмүркан, канча жылдан бери ушул китепканага келип атасың? Мен бул китепканага 2-классыман бери келем. Бул китепкана мага аябай жагат. Китептери жакшы, эжекелери абдан жакшы, сылык мамиле кылышат. Мен бул китепканадан көптөгөн китептерди жакшы көрөм. Мисалы, кыргыз эл жомокторун, күмүш жомоктор. Анын ичинен мага эң жакканы Маймыл, Жылан жана Коён деген жомок аябай жакты. Жакшы, бир күндө канча убакытты китеп окууга бөлөсүңөр негизи? Негизи мен сабактан чыккандан кийин эле китепканага келип, 2-3 саатымды бөлүп, ошо китепканада китеп окуп, күнгө жумасына аз дегенде 2 жолу келип кетем. Ал эми көп дегенде бардыгы бир жумада толук келем. Мен китепканага 2-3 саат келип, ошо жерде көптөгөн китептерди окуйм. Сабактан бошогондо же болбосо мектептен кошумча сабактар болгондо азыраак келип калабыз. Ошондуктан бул китепканага көбүрөөк убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз. Жакшы, мына ушул балдар келип окуйт да, мектеп курагандагы балдар. Алар үйүнө дагы алып кетип окуса болобу китепти? Албетте, үйүнө да бизде абонемент деген болот. Кенже абонемент, улуу абонемент деген бар. Кенже абонемент. Биринчи садиктеги балдардан баштап 5-класстарга чейин кирет. Уже чоң абонементте 5-класстан 11-класска чейин окуйт. Биз ал эмеге даже студенттер деле келет, аябай жакшы китептерибиз бар эме. Студенттерге ылайыкташкан. Да, ушу жанагы программа боюнча керек болуп калса, бизден да алып кетишет студенттер. Азыркы учурда биздин китепканада 11 000 ашык окурманыбыз бар. 11 000 ашык. Жакшы, мына ушул бир күндүн ичинде канча адам келет негизи китепканаңыздарга? Эми ар күнү ар кандай. Эң жакшы келгенде дегенде, мынакей кечээден бери муну окуу башталгандан бери балдар көп келип калды да. Же жаңы китептер келип калган үчүнбү, же биз муну балдарды кызыктырган үчүн көп иш-чараларды өткөрөбүз. Балдарды биринчи китепке үйрөткөн үчүн биз иш-чараларды жанагы курчактарды ойнотобуз, сүрөт тартыртабыз, пластилин менен ар бир эмелерди жасаттырабыз, ошо китептен алынган каармандардын.
деп. Ошондуктан балдар бири-бирин анан тартып келет деп ойлойм да менчи. Азыркы маалда азыр бүгүн, например, 50дөн ашык балдар келди го бүгүнкү эсебинде. Кайсыл курактагылар келет көбүнесе? Айтсаңыз, ушундай кичинекей Мырзагүл, Өмүркан сыяктуу балдар, кыздар келеби же болбосо Булардан кичүүлөр да чоң келет. окуучулар да келеби? Бүгүн мынакей 22 садиктен где-то 15 бала келди. Эртең менен 15 бала келип, ошол жерде сүрөт тартып, китептерди карап, мен ушу сүйүнөм да, ушу келип бир окубаса да, бир страницадан ар бир китепти барактап, сүрөттөрүн көрүп, эме болсо да мен ушуга аябай сүйүнөм да, себеби дегенде бала ынтылып атат, окуйн ушуну билейин деп. Мен ошондой ата-энелерге аябай ыраазы болом да, себеби дегенде балам окусун деп алып келип атпайбы. Айтсаңар, силерде ата-энеңер китеп окугун деп атайын китепканага алып келдиби же болбосо өзүңөр эле кызыгып, китеп окусак жакшы, китептен көп маалыматтарды алабыз деп өзүңөр издеп келдиңерби китепканага? Жок, бул жерге биз өзүбүз аракет кылып, биринчиден бизди мектептен эжеке саякатка алып келди бул жерден. Андан кийин бул жерде көптөгөн долбоордор, көптөгөн иш-чаралар болот. Ошолорго катышып, кызыгып калдык. Ошодон бери бул жерге көп келебиз. Мырзагүл? Биз ата-энебиз айтпаса деле, анткени биз өзүбүз келгенге тийишпиз, анткени биз өзүбүздүн келечегибиз үчүн китеп окушубуз керек. Китеп окуу бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Китеп окуу менен биз өзүбүз ар кандай кесиптерди тандай алабыз. Өзүбүз башка мекендерге барып, Кыргызстандын атын чыгарып, өнүктүрүү максатында мен көп китеп окуйм. Азаматсыңар. Ардактуу коноктор, маегибизди бир азга токтотуп турабыз. Азыр болсо, мына ушул китептин жаралуу тарыхы жөнүндө видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Китеп бул маалыматты сактоонун, аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн бир формасы. Илим, билим, маданият, адабий көркөм чыгармаларды жайылтуунун, сактоонун маанилүү каражаты. Алгачкы китепти байыркы вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жасашкан. Алар жумшак ылай тактачага уштуу таякча менен өзгөчө белгилерди чийип жазышкан. Андан кийин тактачаны кургатып отко бышырышкан. Мындай ылай тактачалардан китептер түзүлгөн. Ал эми Кытайда алгачкы китептер бекем жипке кабатталып өткөрүлгөн жука бамбук тактачалар түрүндө болгон. Кийинчерээк кытайлар кыл калемди тушкам алып жибеге жазышкан. Байыркы Египетте таш такталарга чегип китеп жазышкан. Кийин алар папирусту ойлоп табышкан. Камыштын сөңгөгүн жалпайтып таптап, бири-бирине улаштырып, узундугу 10 метрге жеткен тасма жасашкан. Жазуу жазылган мындай тасманы түтүк кылып ороп сакташкан. Египет папирусу ошол кездеги эң мыкты жазуу каражаты катары байыркы Греция менен Римде дээрлик 2000 жыл пайдаланылган. Китеп даярдоо биздин заманга чейинки 7-кылымда Египеттен Грекияга, андан Римге өткөн. 13-кылымдан Европада негизги жазуу материалы катары кагаз колдонулуп, 15-кылымдан китеп басылып чыга баштаган. Ал эми орустун байыркы кол жазма китеби 11-кылымдарга таандык. Кол жазма доорунда китеп каллиграфиялык өзгөчө сулуулугу менен бааланып, китеп басып чыгарууну көбөйтүүгө көңүл бурулган. 15-кылымдын 40-жылдары Европадан немес ойлоп табуучусу Иоганн Гутенберг эң жөнөкөй станок менен китеп чыгаргандан кийин китеп тарыхында жаңы доор башталган. Ал 42 саптуу Библияны полиграфиялык жол менен басса, оюм чийимдик китепке Шевер биринчи түшүргөн. 1461-жылы Пфистер комитети тактайга оюлган сүрөт менен көркөмдөп, 15-кылымдын 70-80 жылдары Ратольд китеп басуу ишинде түрдүү боек колдонгон. 15-16-кылымда басмаканачылар үнөмдүү, кооз, окууга эптүү арипттерди издей баштаган. Россияда китеп басууга Феодоров жана Мстиславец биринчи жол ачып, 1564-жылы Апостол деген китепти басып чыгарышкан. Орус китепти басып чыгарууда агартуучу Новиковдун салымы чоң. 18-кылымдын акырында кагаз машинасы, 19-кылымдын башында басма машина, экинчи жарымынан терип басуу машинасы колдонулган. Бүгүнкү күндө республикада 19 миллион китеп болсо, анын 18% кыргыз тилиндеги китептер экен. Улуттук китепканадагы 6 миллион китептин 6% кыргыз тилиндеги китептер. Кыргызстанда жашап туруп кыргыз тилинде жазылган китептер аз. Замандын талабына ылайык техника заманында электрондук доорго өтүп бара жатабыз. Ушундан улам мындан ары кадимки китептин тагдыры кандай болот деген суроо жаралат. Интернетке жайгаштырылган жана компьютердин эсинде сакталуучу цифралык китеп фонддору пайда болду. Электрондук форматта жазылган китеп, электрондук китеп, e-mail китеп. Ал эми аудио форматтагысы аудио китеп деп аталат.
Учурда Кыргызстанда жылына 1000ге жакын аталыштагы китеп басып чыгаруучу басмаканалар иштейт. Китеп басуу мезгил талабына ылайык жаңы технологияны колдонуу менен, башкача айтканда, компьютер аркылуу сапаттуу жана тез арада чыгарууга ыңгайлаштырылган китептер басылууда. Электрондук китепти интернеттен каалаган убагында, каалаган жерде окуй аласың. Бирок китепти электрондук түрдө окуу салыштырмалуу бир кыйла жайыраак жана көздүн көрүүсүнө да тез таасирин тийгизет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Илим жана Билим телеканалынын педагог көрсөтүүсүнө сиздер ортоктош болуп жатасыздар. Биз болсо көп окуган көптү билет деген теманын алкагында маектешип жаткан учурубуз. Дагы бир студиянын коноктору мен сиздерге эсиңиздерге сала кетсем, Элмира Дөөлөтова, Ош облустук Ташмияшев атындагы балдар китепканасынын директору жана ошондой эле жаш окурмандар Өмүрхан Келдибек кызы жана Мырзагүл Мухтарбек кызы. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда сиздер китептин жаралуу тарыхы жөнүндө маалымат алдыңыздар да. Мына ушул китеп боюнча кайрадан сүйлөшүүнү улантсак, негизи сиздердин китепканаңыздарда китептер жаңыланып турабы? Балдар каалаган китептер күн сайын эле келип турабы? Жогоруда да айтты, көбүн эсе китепканаларды издей турган болсок, китепканага бара турган болсок, жалаң гана орус тилинде китептер, кыргыз тилинде азыраак өлчөмдө, азыраак санда китептерди кезиктиресиң деп калды да. Туура айтасыз. Ай сайын китепти жаңыла албайбыз. Бир жылына 1-2 жолу гана жаңылабыз. Жаңы китептерди алып келе алабыз. Биздин китепканада 124.099 нуска китеп бар. Анын ичинен 12.987 гана китеп кыргыз тилинде. 100.371 китеп орус тилинде. И 10.371 китеп башка эмеде, татар өзбекчө, татарча, башкирче, башка тилде ошондой китеп. Вот байкап деле көрсөңүз болот, мынакей. 124.000 китептен 12.000 гана кыргызча китеп болсо, бул аста. Албетте, сиз ушул тармакта иштегенден кийин сөзсүз түрдө бул тармактын өнүгүшүнө ушул тармакта эмгектенген кызматкерлер дейли, же болбосо педагогдор, билим берүү жаатында иштегендер сөзсүз түрдө өздөрү аракет кылыш керек деген дагы ой айтылбай койбойт да. Анткени себеби ошолор талап кылып, ушундай керек болуп атат, балдар бүгүнкү күндө мына ушундай китептерди самап жатат деп айтса, анан сөзсүз түрдө келсе керек деп ойлойм да. Ушундай аракеттерди көрүп келесиздер сөзсүз түрдө. Сөзсүз, мынакей мурдагы жылы Токтош Абыкеевди мен ойлойм баары билет, тааныйт Ошто. Бизде Ошто балдар үчүн жазган жомокчу ошо Токтош Абыкеев болот. 2-3 жыл мурда кыргыз патенттин аркасынан 500 экземпляр Кайберендин көз жашы деген китепти чыгарып тырттык. Быйыл да ошо китепти бүгүн алып келип бериптирмин берге. Ошо китеп аябай жакшы окулат да балдардын арасында. Ошондуктан быйыл да кат жазып, кече жакында эле министерствого барып, катты таштап келдим. Ушу китепти жомокту кайтадан чыгарууга. Себеби дегенде 500 экземпляр деген эмне болмок эле? Бул капля в море деп коет орустар. Ошондой эле болуп калат да. Мен ойлойм, ошондой китептер көбүрөөк чыкса, анан кийин мыногу бизде басма эмелерде балдар үчүн журналдар азыраак эле чыгат да. Байчечекей деген илгертен бери чыгат, чыгып атат. Жалган айтпасам, Союз багынан бери. Союз багынан эле чыгып атат. Мынакей кече. Мына ушул журналдар мурда чындыгында жума сайын ар кандай журналдар балдар үчүн, анан чоң адамдар үчүн дагы жакшы бир журналдар чыгып турганда, бүгүнкү күндө мына ушул нерсе токтоп калдыбы, жоголуп кетпедиби, же болбосо чыгып жатабы? Мына жоголуп кеткен жок. Мына Байчечекей журналы чыгып атат. Токтосун Самудинов агайыбызга чоң рахмат айтып кетким келет. Себеби дегенде акчасы жок болсо да, кандай болсо да кече жакында эле ушу президент менен сүйлөшүп, ушу жабылып калбасын деп кирип сүйлөшүп чыгарайлык деген эмеде макул болушу неме. Бирок илгерки Байчечекей, азыркы чыккан Байчечекей айырмасы чоң болуп атат. Мурда көлөмү бир аз чоңураак, анан кийин кагазы да мындай. Мазмуну кандай мазмуну? Мазмуну да аябай терең, ойлор эме. Бул азыр
көрбөйсүзбү, жукадан жука болуп атпайбы, азыраак эле. Мен бул эмен алып келген эмес, мына Таташ Мяшев жөнүндө биртике ырлар бар. Ал жазган агайдын жазган немеси бар. Ошо агайыбыздын жөнүндө биртике болсо да жазмасы бар. Ошон үчүн ала келдим. Анан илгери балдардын мына жерде сөзсүз бир жомоктун башынан атырыбык кылып чыгарчы да. Азыр андайлар жок. Бирок балдардын мыногу жүгүртүүсү деп мындай ар кандай кроссвордторду, чайвордторду чыгарып атат да. Буга да чоң рахмат дейм. Себеби дегенде өзүңүз билесиз, экономический заман талабы болуп атат. Ошон үчүн ушундай кичинекей болуп чыгып атат деп ойлойм да. Азыркы мынакей мен сүйүнгөнүм, дагы бир сүйүнүч мынакей тарых жана маданият жылына карата былтыр эсебинен мынакей Баластан деген чыга баштады журнал. Бул да ойлойм биздин бул да азыркы биздин өкмөтүбүз балдарга түздөн түз карап калды деп ойлоймун да. Себеби бул журнал чыкчу эмес эле. Мына бүгүндөн былтыртан баштап чыга баштады. Жакшы. Ушундай журналдар көбүрөөк чыкса, азыр эле мына айтып атабыз, чындап эле кыргыз китептер аз деп. Көбүрөөк чыкса мен ойлойм окуйт балдар. Азыркы заман мынакей окубайт деп атабыз, но бирок азыркы акыркы маалда балдар окуй эле калды. Жана да айтып кетип атпаймынбы? Балдар келип, жанагы креслолорго, столдорго отуруп, жакшы көргөн китептерин алып окуп атса, мен ар сайын мындай карап кетем да, кайсы залда канча бала бар экен, кайсы бала эмнени окуп атат экен деп, ушинтип карап турамын да. Анан кайерде балдар менен да өзүм да сүйлөшөм. Балдар, мына китеп жагып атабы силерге? Же жаккан жокпу деп. Балдар ачык айтат. Жаккан китепти жакты деп эле айтат. Бала деген эмес таза эмеспи, жүрөгү таза, көкүрөгү таза дегенде, ошон үчүн алар туп-туура сүйлөйт да. Айтышат сразу. Эжеке, мына китебиңиз что-то жакпай атат. Мына китеп аябай жакшы экен деп айтат. Кайсы багыттагы китептерге, кайсы багыттагы чыгармаларга суроо табат бүчү? Мынакей өзүңүздөр билесиңер, Гарри Поттер деп англичандар чыгарбадыбы? Кандай окушту? Гарри Поттер жөнүндө мультфильмде, кинолорунда, спектаклинде чыгарып атпайбы? Ушунча көп окуду. Эми ошо китепти биздин балдар сурап атат. Биздин китепканада Гарри Поттер деген даже орусчасында китеби жок болуп атат. Ошо Гарри Поттерди кыргызчага которуп, раз өзүбүз ошондой фантастический мындай чыгара албагандан кийин кыргызчага которсо, мен ойлойт элем балдар дагы жакшы окуйт эле деп. Фантастиканы балдар аябай жакшы көрөт. Жомокту аябай жакшы көрөт. Айванаттар жөнүндө билгиси келет. Жаныбарлар. Азыр эми мынакей энциклопедия деп атпайм, кечээ алып келдик. Чыгып атат жакшы эле. Но бул аз. Азыраак. Эми ушуну көбөйтүп, анан кийин мунугу чыгарып атканда ар бир китепти балдардын да ой пикирин угса дейм да, өйдөгү жактагылар. Ошондо эмнеге кызыгып, бизден да сураса, мына китепти чыгарсак болобу? Муну бала окуйбу деп сураса, биз да айтабыз да, мына китепти көбүрөөк чыгарып бергиле. Мына китептер жакшы окулуп атат депчи. Ошондо да мен ойлойм, биз взаимосвязь болгондо китеп чыгаруучулар мына китеп менен иштеген адамдар менен. Ойлойм аябай жакшы эле болот эле деп. Жакшы, жаш окурмандарга кайрылсам, китепканага үй тапшырмасын аткаруу үчүн келесиңерби, же болбосо адабий чыгармаларга көңүл бурасыңарбы китепканага келгенден кийин? Менин оюмча адабий чыгармаларга көңүл бурам, анткени үй тапшырмасы бөлөк, мен үйдө аткарышым керек. Аны китепканага мен эмне үчүн келем? Мен китепканага китеп окуган үчүн келем. Жакшы эмес. Мен дагы китепканага мектептен чыгып келген үчүн ал китепканада тапшырма аткарганга мүмкүн эмес болсо керек. Мен бул жерге адабий китептерди окуганга көбүрөөк келем. Жакшы. Китеп окуудан башка дагы эмнеге кызыгасыңар? Китеп окугандан башка кол өнөрчүлүккө, дагы сүрөт тарткандарга кызыгабыз. Сиздердин ошол китепканаңыздар балдардын китеп окуудан сырткары кол өнөрчүлүккө да үйрөтүп келет экен, Үйрөтөбүз. Биздин китепканада курчак ирими иштейт, сүрөт ирими иштейт.
Анан жаш акындар илмиштейт. Жаш балдар жанагы эми тамтаң басып, поэзия жагын айтып атам да, тамтаң басып жазып аткандарды биз да окуп көрүп, Амадалиева Гүлбара деген эжекебиз бар. Ошо балдар менен аябай мондай сүйлөшкөндү жакшы көрөт. Анан бирдемке бир 4 сабыр чыгарса да, ошону мындай кылбайлыкпы, а муну мындай кылбайлыкпы деп ошондой маани берет да ал эжекебизчи. Поэзия жазган деп калдыңыз да, чындыгында бүгүнкү күндө ыр жазган, ырга кызыккан балдар барбы негизи? Бар, негизи бар. Жакшы. Андан сырткары сиздер балдарды окууга тартуу үчүн ар кандай сынактарды өткөрүп келеткенсиздер. Жыл бою көп окуган окуучу деп чыгарып келеткенсиздер. Буга чейин маалымат булактарына тараган Мадина Атабекова деген кыз бир жылдын ичинде 600 китеп окууга үлгүрүптүр да. Биздин студиябызда отурган кыздар канчадан китеп окуду бир жылдын ичинде? Мырзагүл 180 китеп окуду мына сентябрдан баштап январга чейин алган. Өмүркан болсо 124 китеп окуду, по-моему, мен эме маалыматына караганда. Бул айтам, сентябрь жакшы деп ойлоймун. Атабекова Мадина деген кызыбыз, ал эми тайнесинин да эмеси күч, аракети күч. Салымы күч, үйүнүн аракет кылат экен. Даже если Медина өзү келе албай калса, тайнеси өзү чуркап келет. Өзү чуркап келет. Бизде жок болуп калса, башка китепканаларга барганга да аракет кылат да. Анан бизден да сурап кетет. Бул китепти берде жок болсо, каяктан тапсам болот деп. Мен ошо эжекеге аябай ыраазымын да. Ошо 2 небереси бар. 2 небересин ушунчалык маани берип, ушу тарбия алсын, окусун балдар деп. Ата-энелер бүт бар ушундай болсо, мен ойлойм Кыргызстандын өнү өсүп кетет деп. Жакшы. Кичинекей окурмандар, силерге соңку суроо, бул кыскача жооп берсеңер болот. Силер досторуңарды китеп окуйбуз жүргүлө деп үгүттөп алып келесиңер китепканага? Албетте. Аларга китепканада эмне болгон, китепканада кандай мамиле кылат, ошонун баарын айтып, аларды да кызыктырып, китепканага алып келгенге аракет кылабыз. Жакшы. Негизи бардык досторубуз менен китеп окуган бул мага аябай кызыктуу десем болот. Биргеликте китеп окуп өзүбүздүн билимибизди күчөтсөк, бул аябай жакшы деп ойлойм. Мен досторумду ар дайым Чашматов атындагы китепканага алып келем, жана биз биргеликте китеп окуп кетебиз. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убакыт бөлүп, өзүңүздөрдүн китепканаңыздар жөнүндө, китеп окуу жөнүндө жакшы бир ойлорду айттыңыздар. Кичинекей досторубузга да рахмат. Силерден көптү күтөбүз. Окуй бергиле, дайыма алга деп, жакшы бир чыгармаларды окуп, досторуңарды да сөзсүз түрдө өзүңөрдүн катарыңарга кошусуңарга тилектешпиз. Шейх мырза, сизге да ыраазычылык билдирем. Ушундай передачалар көбүрөөк болсо дейм. Ушундай кичинекей бөбөктөрдү өздөрүнчө дагы бир чакырып, булардын жанагы ичиндеги дүйнөсүн билип, сөзсүз түрдө ошондой болуп турсаңар, балдарда аябай бири-бирин мынакей бул 2 кыз бүгүн чыкса, эртеңде айтат да, ой, мени эмне алып барбадыңыз эжеке, мен деле барат элем деген да болот да ойлор. Ошондуктан бизди көп чакырып тургула. Китеп дүйнөгө ачылган терезе демекчи, эгерде сиз дүйнө таанымыңызды өстүрөм десеңиз, анда китеп окуңуз. Илим жана билим телеканалынын педагог көрсөтүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Мен Сейит Амира алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.